Бир күндө бир гана жолу сээп, аз-аздан гана колдонобуз инструкциясы боюнча. Бирок эгерде мен бул атырды аябай көп сээп алсам, эсим ооп, керек болсо ооруканага чейин түшүп калышы мүмкүн экен. Мындай факты Ошто 2 жолу кайталанды. Учурда уланууга себеп болгон атырга экспертиза дайындалган. Ошол эле учурда коомчулукта ал кайсыл компанияга таандык атыр болчу, курамында эмне болгон, деги эле Кыргызстанга кирип жаткан косметикалык каражаттардын зыяндуулугу, курамы текшерилеби деген суроолор ачык бойдон калды. Алдыда дал ушул суроолорго жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Буга чейин Кара Сууда 43 окуучу атырдын жытына ууланып ооруканага түшкөн болчу. Кечээ дагы Ош шаарында 3 окуучу кыз атырдын жытына ууланып ооруканага түшкөнү кабарланган. Кийинчерээк мында окуучулар атырга ууланбастан болгону анын жытына башы айланып өздөрүн жаман сезгендиктен ооруканага кайрылгандыгы кошумчаланды. Дарыгерлер уулануу атырданбы же башка нерседен болгонбу так айта алышпастыгын билдиришти. Так чекитти экспертиза гана кое алат. Учурда окуучулар колдонгон атыр экспертизага жөнөтүлгөн. Бүгүнкү күндө 3 кыздын тең абалдары жакшы, 3 тең ооруканада алгачкы жардам алышкан соң чыгышып, азыр сабактарга барып атышат. Экспертиза чыкканга чейин жарандарга коопсуздук чараларын көрүү боюнча билбеген эски же болбосо фирмалуу дүкөндөрдөн алынбаган атырлардан оолак болуп туруп, аларды пайдалануудан алыс болууга чакырат элек. Деген менен Кара Суудагы атырга уулануу окуясына дээрлик 20 күн болду. Бирок экспертизанын жыйынтыгы алиге чейин чыга элек. Алгач Оштон текшерилип, андан соң Бишкекке жиберилген. Биринчи кезекте биологиялык, андан соң химиялык экспертиза дайындалган. Мындан улам убакыт созулган. Милиция экспертизанын жыйынтыгы менен гана мыйзамдуу чара колдонуларын компанияга сатуудан алуу боюнча сунуш берилерин билдирди. Бул боюнча ошол кандай буга чейин да тергөө амалында кандай духи колдонгон, эмне себептен алып келген, кайсыл жактан алып келгендиги боюнча бул тергөө амалдары азыр учурда уланып атат. Ошол бардыгы такалып, ошол экспертизанын жыйынтыгына келип атат. Ошонун жыйынтыгы менен анан толук маалымат берилет. Бирок окуя кайталанып жаткандыктан алдын алуу чаралары дагы жүргүзүлүшү кажет. Жалпы эле базарда сатылган товарлардын сапатын көзөмөлгө алышы керек болгон санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы косметикалык каражаттарды текшерүүгө ала албастыгын айтууда. Арыз даттануу түшкөн учурда гана колдонуу мөөнөтүн текшерүү менен чектелишет. Жок, рейд дагы жүргүзүлгөн жок. Biz reytte кантип жүргүзөбүз? Бизде маалымат жок болсочу. Маалымат чыгып атпайбы? Кечегиде 43 чыкты, бүгүн 3 чыкты. Жок деген ал деген бардык атырларды карабайсың да. Техникалык регламенттин негизинде кайсы жерден келди, кандай болду деп бизде аныктош керек. Бирок биз андай мекемелерди саткан жайларды текшербейбиз. Себеби биздин текшерүүчү переченге кирбейт ал объектилер. Бул тармак боюнча адис врачтар косметикалык каражаттар адамды ууланууга чейин жеткирбейт деген пикирде. Адам өмүрүнө зыян болгон косметикалык каражаттар пайдаланууга чыгарылбайт. Колдонуу мөөнөтү өтүп кеткен же туура эмес пайдаланган учурда гана терс таасирлерин тийгизиши мүмкүн. Бирок ал олуттуу дартка жеткирбейт дешет. Мындан улам жарандар өздөрү сатып алуудан мурда курамына көңүл бурушу абзел. Просроченный товарды колдонсоңуз, ал эч кандай организмге зыян келтирбейт да. Ал деңгээлчелик адамга зыян келтирбейт. Косметика, чтобы реанимацияга чейин попасть, реанимацияга чейин түшүп калыш, это невозможно да, мынтип айткандачы. Косметикадан элечи, ал жерде башка нерсе деп ойлойм мен. Духинин деле көп жатсаңыздар, анчалык уланып кала турган деңгээлде болбойт ал нерсе. Неге дегенде, духи это все эстетика, это какой-то бир состав, который аромат дает, да? Но чтобы анчалык эсин оодуруп, реанимация, больницага чейин жаткызып кала турган косметика андай зыян келтирбейт. Эске салсак, 29 мартта Кара Суу районуна караштуу Таштак айылындагы мектепте 6-класстын окуучусу атыр чачып ойноп, кесепетинен 43 бала ууланган. Алардын 18-и ооруканага жаткырылган, жандандыруу бөлүмүнө түшүп калгандары дагы болгон. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.